Акча маанилүү, жашоо андан да маанилүү. Ал эми убакыт баарынан маанилүү. Ажал айтып, жаштык кайтып келбейт. Эй адам баласы, сен күндөрдөн, тагыраак айтканда убакыттан турасың. Ар бир өткөн күн менен сенин бир бөлүгүң күбүлүп баратат. Убакыт эң ченелүү кор. Эгер ал туура башкарылбаса, башка эч нерсе туура башкарылбайт. Күн сайын таң эрте, алдыдагы күнүн мерчемдеп, ошол мерчемине жараша кадам таштаган киши кымгылык жашоонун баш айланткан жолдорунан жол таап берген жипти кармап бараткандай болот. Бүгүн жасалган жакшы мерчем келерки аптада ишке аша турган эң мыкты мерчемден абзелирээк. Убакыт кылыч сыяктуу. Сен аны кеспесең, ал сени кесет. Мерчем түзүүдө алыбыз жеткидей максаттарды мерчемдөбүз керек. Ошол эле маалда ортодогу натыйжаларды да жокко чыгарбоо зарыл. Алланын эң сүйүктүү кулдары күн менен айды көзөмөлдөгөндөр. Хадис. Бул дүйнөң үчүн эч качан өлбөчүдөй, акыретиң үчүн азыр өлчүдөй аракет кыл. Хадис. Ары ири, ары маңыздуу эмгекти аяктоо үчүн эки нерсе кажет. Так мерчем, чектелүү убакыт. Убакыт сенин өмүр казынаң. Ал сенин колуңдагы жалгыз казынаң жана анын кандай жумшалаарын сен гана белгилей аласың. Абайла, антпесе аны башкалар сенин ордуңа колдонуп коюусуна жол берип коесуң. Убакыт эң кубаттуу элемент. Анткени менен көбү аны кандай колдонуу керектигин биле бербейт. Ар бир тандоо бир нерседен баш тартууга мажбурлайт. Билип кой, акыл эс баарын сыйдыра албайт. Андай болсо, эң маанилүүлөрүн тантап ал. Бардык кишиге көңүл бура албайсың. Көңүлүңдү акыйкат жолундагы кишилерге арнап, аларга көңүл бур. Жомарттыгың да баарына жетпейт. Аны да руху таза кишилерге сакта. Дайыма жан алекетке түшсөң дагы, күн менен түн сенин бардык талаптарыңа жетпейт. Ошондуктан алдыңдагы жумуштардын кайсынысын иштеп, кайсынысын кое турарыңды жакшылап танда. Анык эрдик талап кылынган ишти талап кылынган сапатта, талап кылынган убакытта бүтүрүү. Бардык нерсе өз убагында кызык. Эки ишти бир убакта жасоо эч бир иш бүтүргөн жок деген сөз. Маанилүү иштер шашылыш ишке айланып кетпегидей жашаш керек. Азыр эмес деген сөз өтө ылдамдык менен эч качанга айланып баратат десеңиз, кечиктире берсең, ар бир иш шашылыш ишке айланат. Ишти кийинкиге калтыруу жалкоолук, кашаңдык менен эптекейликке алып барат. Кишиге жумуш жасап аткандай ишеним туудурат. Анын маанайын чөгөрүп, кызыгуусун жерге житирип коет. Күндөн калсаң, айдан каласың. Айдан калсаң, жылдан каласың. Жумушун эртеңкиге калтырган киши кургуйга кулады. Өкүнгөн киши да кургуйга кулады. Хадис. Азыркы убакыт менен бүгүнкү күнүңүздү урматтаңыз. Ар бир саатыңызды урматтаңыз. Себеби ал келбеске кетип баратат. Өткөн күн кечээ тарых, келер күн эртең табышмак. А бүгүнкү күн эң чоң тартуу. Бүгүн убакыт жок, эртең кубат жок. Анын аркы күнү өзүбүз жок. Ушундай бир күн келет, биз үчүн ал күндүн эртеңи болбойт. Биз эмнени туруктуу жасасак, ошого айланабыз. Ошондуктан улуулук иш аракетте эмес, адатта. Ийгиликке жетүү үчүн гана эмес, жолунан тайып кетпөө үчүн дагы милдеттүү түрдө күндөлүк жазылып туруусу кажет. Эң биринчи жасалчу негизги иш мерчем түзүү. Андан кийин натыйжасы жоктой көрүнгөнүнө карабай, мерчем боюнча аракет кылууга көнүү. Аз жумушту оор десең, көп жумушка туш болосуң. Башкаларга жок дегениң, өзүңө ооба дегениң. Акчаңды курулай каржай турган болсоң, анда сен тек гана акчасыз каласың. Ал эми убактыңды текке кетирсең, калган өмүрүңдүн бир бөлүгүнөн айрылган болосуң. Эгер биз телефонго бөлгөн убакытты ибадатка арнаганыбызда, анда баарыбыз Алланын сүйүктүү кулдарына айланып кетпейт белек.
киши күнүмдүк убактысынын жарымын телефон менен өткөрүп алып, күндүн аягында эч бир иш бүтүрбөгөн болуп калышы мүмкүн. Уурулардын эң зыяндуусу убактыбызды уурдагандар. Себеби уурдалган бардык нерсени кайтаруу мүмкүн, бирок уурдалган убакытты кайтаруу такыр мүмкүн эмес. Жыйналыш мүнөттөр жемиштүү өткөнү менен сааттарды текке кетирген иш-чара. Сактап калуу үчүн болгон аракетиңди жумшоого арзыган эң баалуу нерсе убакыт. Чынында эң оңой кетирилип жаткан нерсең да ошол экенин көрүүгө болот. Убакытты эң көп жогото турган жагдай жумушка дароо киришпөө. Эгер Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирсеңер, жакшы сөз сүйлөгүлө же унчукпай отуругула. Хадис. Тапшырманы орундатуу алдындагы коркунуч менен ишенимсиздик ошол тапшырманы орундоого кете турган убакыттан да көп убакытты алат. Кишинин өзүнө байланышы жок нерселерди таштаганы мусулмандыгынын улуулугунан. Хадис. О жараткан Аллах Таалам, кайсы касиреттен, убайымдан, дармансыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, сараңдыктан, карызга белчеден батуудан жана кишилердин зордук зомбулугунан өзүңө корголойм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дубасы. Жалкоолук жараткандан алыстатат. Убакыттын бош өткөнү өмүрүңдүн бошко кеткени. Адал эмгек абийир таптырат. Текке кеткен өмүр аптапта күйгөн көмүр. Эстүү менен ишмерге 7 күндүн баары баа. Китебине үңүлгөн бала, эгин ору менен алпурушкан дыйкан, колу ийнедеги тигүүчү, ашканада тамак жасап жаткан аял жамандык ойлоого убакыт таппайт. Эгер узак сапарга чыккан киши жол бою пайдалуу иштер менен алпурушса, ал көздөгөн жерине жетип эле тим болбой, убакытты 2 эсе жемиштүү пайдаланган болот. А эгер тек гана терезеге телмирип, зеригип, эснеп отурса, өтүп жаткан ар бир учур менен жолдун ар бир чакырымынын кыйынчылыгын сезүүгө туура келет. Билгенге убакыт зор мүмкүнчүлүк. Пенде ар бир мүмкүндүктү дал убагында пайдаланып калбаса, кылычын ташка чаап калары анык. Себеби биз үчүн пайдасыз көрүнгөн убакыттын өзү өтө маанилүү жана көп нерсеге жарай ала тургандай болот. Убакыт адамзат менен эсептешпейт, а убакыт менен эсептешкен адашпайт, деп эл ичинде айтыла жүргөн кепти төмөнкү сөз даана байкатып турат. Бир жылдын кадырын билем десең, классынан көчпөй калган окуучудан сура. Бир айдын кадырын билем десең, 8 айында төрөп койгон энеден сура. Бир аптанын кадырын билем десең, жумалык газета чыгарган редактордон сура. Бир сааттын кадырын билем десең, бири-бирин ашыга күткөн ашыктардан сура. Бир мүнөттүн кадырын билем десең, поездинен калып калган жолоочудан сура. Бир секундтун кадырын билем десең, кырсыктын алдын ала албай калган айдоочудан сура. Бир миллисекундтун кадырын билем десең, дүйнөлүк жарышта күмүш медаль тагынган жөө күлүктөн сура. 5 мүнөт деп терс караба, 5 мүнөт ичинде Фатиха сүрөсүн 5 жолу окуй аласың, жана ушул үчүн сага 7000 сооп жазылат. Ыклас сүрөсүн 15 жолу окуй аласың, аны менен Куранды 5 жолу окуп чыккандай сооп аласың. Субханаллахи ва бихамди зикрин 100 жолу айта аласың. Мындан күнүмдүк күнөөлөрүң кечирилет. Ла хаула ва ла куввата илля биллах зикрин 40тан ашык айта аласың. Бул бейиштин байлыктарынын бири. Астагфируллах деп 100 жолу айта аласың. Тагыраак айтканда, Алладан күнөөлөрүңдүн кечирилүүсүн сурайсың. Истигфар айтуу күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө, дубанын кабыл болуусуна, бейишке кирүүгө, күч кубаттуу болууга, жамандыктын алдын алууга, жашооңдун жакшыруусуна себепкер болот. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга 20 ирет салават айтууга болот. Бир салават айтканга 10 жакшылык берилип, 10 күнөөсү кечирилип, даражасы 10го көтөрүлөт. Субханаллахи ва бихамди субханаллахил азим зикрин 50 жолу айтууга болот. Бул эки сөз тилге жеңил, Аллага жагымдуу, акыретте таразада оор болот. Ла илаха иллаллах деп 100 жолу айтууга болот. Бул сөздөрдүн эң улуусу.
Subhanallohi valhamdулиллахи ва ла иляха иллаллах аллаху акбар деп 25 жолу айтууга болот. Булар Алланын алдындагы эң улуг 4 зикир. 1 мүнөт ичинде алаканыңды жайып, Алладан муктаждыгыңды сурап, дуба кыла аласың. Убакытты өткөрбөө керек. Аны инвестициялоо зарыл.